Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem үйгө келгенде, өзүнчө болуп калганда, үйдө өзүнчө болуп калганда, кандай эле деп сурады да. Эми мечитте көрүп атабыз, көчөдө көрүп атабыз, базарда көрүп атабыз. Үйдөгү жашоону сурап коелу. Үйдүн ичинде кандай алып жүрөт экен өзү? Мечитте, көчөдө, талада, жолдо, башка. Бирок үйдүн ичинде өзүңүздү сиз кандай алып жүрөсүз? Үйдүн ичинде сиз өзүңүздү кандай алып жүрөсүз? Аялыңыз бар, бала чакаңыз бар, кандай алып жүрөсүз? Так. Факалат айтты мындай деп Айша энебиз. Кана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алянан нас, адамдардын эң жумшак эле дейт. Так. Бассаман, дахакан, жылмайып, көп жылмайчу, көп күлтүрчү. Лам юрақатту маддан риджлайхи байна асхаби. Пайгамбарыбыз эки бутун сахабаларына сунган такыр көргөн эмеспиз дейт. Жосы үй бүлө бала чакта сунганында эки бутун узундан сунуп аласың деп. Я. Жо пайгамбарыбыз урматтап, адебин караңыз, путун сунган эмес экен. Адамды урматтап, адамдын урматын караңызчы, кандай урматтаган. О каяктагы адам пайгамбарыбыз, кандай пайгамбар? Ошондой болуп туруп дагы. Демек, ар бир инсан ушунча кадырлайт да. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен турса, бир жаназа өтүп барат эле, пайгамбарыбыз ордунан тура калды. Өлүктү сыйлап, сөөктү сыйлап, отура бербей, ордунан тура калды. Турганда бул сыйдын белгиси да. Сахабалар айтты: "Я Расулулла, бул мусулман эмес, бул өлүктү. Бул сөөк мусулман эместики, жөөттүкү." Алардын оюнда ушундай эле, жөөттүкүнө турбай эле койбойсузбу дегендейчи. Пайгамбарыбыз аларга жооп берди. Адам эмеспи деди. Не деди? Адам эмеспи деди. Мейли мусулман эмес, бирок адам эмеспи? Мусулман эмес, өлүк, тирүү эмес. Эми сиз кандай деп ойлойсуз? Тирүүнү кандай сыйлайт эле пайгамбарыбыз? Мусулман эмес ушунча сый көрсөтүп атса, мусулманды канча сыйлайт эле? Мейли буларды тартып коюңуз. Эми мусулмандардан өзүнүн үй бүлөсү болсо канча сыйлайт эле? Сиз таразаласаңыз, мен айта берейин, сиз таразалай бериң. Я. Өзүнүн белинен чыккан балдар, өзүнүн белинен чыккан кыздар, өзүнүн бир тууганы, бир атадан төрөлгөн, бир энеден төрөлгөн. Кандай сыйлайт деп ойлойсуз ошолорду сиз? Мусулман эместин өлүгүн ушунча сыйлап атса. Айша энебиз үйдөгү жашоону энебиз айтып берип атат. Диндин 3төн 1 Айша энебизден айтылат. Үй бүлөлүк турмушту основной Айша энебиз айткан. Үй бүлөлүк турмушту. Кыжалат болгондо кандай эле, күлгөндө кандай эле, эртең менен кандай эле, кечинде кандай эле. Мейлиби? Бардыгы сөздөрдүн бардыгын, ибадатта кандай эле, түнкүсү кандай эле, бардыгы үй бүлөлүк турмуштун 90% Айша энебиз айткан бардыгы. Мынакей, бул жерде эмне деп атат? Айша радиаллаху анха энебиз айтат, мындай дейт. Bir jolu an Ayşe radıyallahu anha قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري وأنا جارية. Safarga çıkıp kaldık deyit Peygamberimiz menен. Men jaş kız elem deyit. Tak, lam ahmil lahm ve lam abdun. Men tol ele gelem deyit bunday. Et kötörele gelem degan söz. Semiz emes elem deyit. Faqala linnas, Peygamberimiz adamlarga aytты. Safarda adamlar da var da başka adamlar da var. Taqaddamu dediler. Faqaddamu. Sizler aldığa keteberler dedi. Bastan. Aldığa jılaberler dedi. Alар bardı aldığa jılıp ketти. Summa qala li Ayşe radhiyallahu anha ta'ala hatta usabiqa. Ayşe'nin özü aytты. Ayşe gel dedi, jarışabız dedi. Erkeklerdi getirir dedi. Davay sizler basa berle dedi. Bizim söz menen aytıp bereyim. Davay sen aldığa basa berle dedi. O aldığa ketip kaldı mı? Bu yaktan da. Ayşe'nin özü menen kaldı da. Ayşe aytты. Ayşe ta'ala dedi. Bir gel dedi. Jarışasın mı dedi. Usabiqa jarışasın mı dedi. Ayşe'nin özü aytат. Meni dedi. Fasabaqtuhu. Ekөөбүз жарыштык эле, озуп кеттим дейт.
Hem жаш кызда айтып атпайбы? Эт ала элекмин дейт. Семиз эмес элем дейт. Экөөбүз жарыштык эле деп Айшени өз алдыга өтүп кеттим дейт. Аллаху акбар. Фасаката анни bir topta vaqt öttü deydi. Hatta hamaltul lahm ve baduntu samintu semiri tolup aldım deydi, biraz et aldım deydi. Oşonday vaqt bolup kaldı deydi da. Fa kharajtu ma'ahu fi ba'z asfari. Peygamberimiz da bir safarga çıkıp kaldık ele. Daha oşonday mümkün vaqt bolup kaldı da. Adamlarga aytıptır ya, taqaddamı aldığa keteberler. Ana Allah geçet taqaddam. Summa qal ta'ala usabiq. Gel dedi, jarışabız dedi deydi. Dağı. Ayşene öz aytadi. Boptur dedim deydi. Ekөөбүз жарышты deydi. Fasabaqani, paygambarыбыз ötüp ketти deydi. Birinci al öttü ele, hem paygambarыбыз ozуп ketти deydi. Elesede, paygambarыбыз ne kılıp otat? Jarışıp otat. Kim menen? Ayal menen. Da. Faca'ala yadhak ve yaqul. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem güle başladı deydi. Ha Ayşe, bu jagı ne oldu? Yaqul aytat. Hadihi bitilka. Bul bayağın orduna oldu ha dedi. Abu Davud'da geldi, Ahmad'da geldi. Bu yerde aytır. Arada bizalika en la tahzan. Ötüp gitti de. Ayşe bu jagım ne oldu dediler. İnsan da var. Sen kapa olma degen sözdün manisinde. Oşonda dağı. Bul bayağın orduna oldu ha dep koydu dediler. Adam bayağı karadınız. Hem kişine kalıp kalganda. Emi ayal menen güyösü. Ayşe özü менен Peygamberimizin ortasında iki baylanış var. Bir baylanış ümmet menen Peygamberin ortasındagı baylanış, bir baylanış ayal menen güyösünün ortasında baylanış. Düşünsüңөрбү? Ede ümmet Ayşe enemiz ümmet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi. Al meselede кейбір учурларда бул маселе бөлөк болот. Макулбу? Кейбір айтқан сөздер тияк болгон. Кейбір маселеде Айша аял катары, жубай катары. Bir söz айтқан болсо, тигиндей болгон болсо, пайгамбарыбыз ушундай айтады. Жок, эрди катын ортосунда болгон маселелерден айтылат. Мына жерден эми айтып атпайбы? Бул болсо баягын ордуна деп койду. Бунун мааниси пайгамбарыбыз ошондо дагы Айшенебиздин калып калды менен деп көңүлү кичине кыжалат болуп чүгүп кетпесин деп, ошон үчүн бул баягын ордуна деп эстетип койду дейт. Чындасыздарбы? Кара, ушунчалык адамдын көңүлү көпөлөк да. Көңүлүн көтөргөндө ушуга чейин дагы. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мынандай сүннөттөр калып кетти. Кандай дейсиздер? Бир жарыш көрбөйлүбү сиздерден эле? Араңыздарда жарышкандар барбы, жокпу? Бирок буга иншалла сүннөттүн соогун аласыз. Bir uçur olup göründe жарыш көргүлө ана. Так. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүнө үйдөгү зарыл иштерде жардам берет эле. Мына. Королдор. Жардам берет эле. Биз ушу башкарганды эле жакшы көрөбүз да. Буйруганды жакшы көрөбүз да. Жардам бергенде ушу мына вакана саллаллаху алейхи ва саллям юавину ахла. Bukhari şerifte gelir. Karağınız. Asvat radıyallahu anh'dan. Sa'altu Ayşe radıyallahu anh'a ma kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasna fi ahli? Ma kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasna fi ahli? Asvat radıyallahu anh'a aytıtat. Ayşe'nin özüne sorapçı. Peygamberimiz uyda ne iş kılat ele özü? Ne iş kılat ele dedi. Fakalet Ayşe'nin özü ayttı. Kana fi mihneti ahlihi. Üy bülösünün zarıl işlerini bardığını özü kılat ele. Oşa işlerinde olça. İş tirikçiliklerinde aleyhinde olatın dedi. Rivayetlerde gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kamurcu urgan aytılınat, giyim tikkeni aytılınat, masasın tikkeni aytılınat, üy şıpırgan aytılınat doğanlar, bazardan soda satı kılıp үйгө alıp kelgen aytılınat, echki sağgan aytılınat, kamurcu urgan aytılınat, üydögü işlerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jardam beret ele. Uşlardын бардын кылат эле. Фаида хадaratis сала кама иля сала намаздын убактысы болуп келгенде болду. Үй тиричилигинди таштайт эле дагы намазга кетет эле. Бул жерде үммөткө чоң эскертүү бар. Эгерде улуу даражага жете турган болсок, үй бүлөгө жардам бермейинче жете албайт окшойбуз.
Анткени пайгамбарыбыз улуу даражанын ээси, улуу дарага жете турган жолдордун баардыгын көрсөткөн. Пайгамбарыбыз эмне гана кыймылды кылбасын, Аллахтын ыраазычылыгы менен кылчу эле, уруксаты менен кылчу эле. Эмнени гана сүйлөсө, эмнени гана кылса туугандар, бул вахий. ولا يكون من جبابر الرجال залым андай эмес эле. Зулумдук кылып, башкарып, тияк-пияк кылып, үйдөгүлөрү колго алыш кылат эле. Хассатан ма ахли вал иял, үй бүлө бала чакасы менен өзгөчө. Аялдарга жакшылык кылуу боюнча пайгамбарыбыз ар учурларды айтчу. Жумаларда өзгөчө, жыйындарда өзгөчө, жакшылык жамандыкта өзгөчө. Ошон үчүн иншалла келиңиздер туугандар, биз дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аркасынан ээрчип намаз окутабызбы? Эми мына иштерди дагы кылайлы. Эми үйүндө Анас разияллаху анхунун энеси алып келип кызматка таштап кетти эле. Анас разияллаху анху бир риваятта 9 жыл, бир риваятта 10 жыл кызмат кылган. Анас аты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түнү-күнү кызмат кылат эле Анас. Сахи Бухарида, Сахи Муслимде келет. Сафарда дагы, хазарда дагы, үйдө дагы. Ашара синин деп имам Ахмаддын риваятында келип атат. Ал эми имам Муслимде 9 синин 9 жыл болуп атат. Фамакала ли уфкат, пайгамбарыбыз ушул 10 жылдын ичинде бир да уф деп айтпады дейт мага. Бир да уккан жокмун уф деп айтканы мага. Вала кала ли шей санатуху лима санату. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мага дейт, бир ишти кылып койсом, эмне үчүн ушундай кылдың деп айтпайт эле. Вала шей тарактуху лима таракта. Таштап койсоң, эмне үчүн таштадың дейт. Кылыш керек эле кылбай койду, эмне үчүн кылган жоксуң деген жок. Кылбаш керек эле кылып койду, эмне үчүн кылдың деген жок суроо. Эмне үчүн деген суроону берген эмес экен. Эмне үчүн деген суроону берген эмес экен. Эми аны кызыгын караңыз. Фама саббани саллаллаху алейхи ва саллам катты, пайгамбарыбыз эч качан мени тилдеген жок деп атат. Мени урган жок дейт. Мени жириккен жок дейт. Менин жүзүн тырыштырган жок дейт. Макулбу? Эгерде үй бүлөсүнөн, эми жубайларынан бирөө мени урушуп калса, анда айтат эле, тек койгула. Эгерде лау куддира шей кана. Эгерде тагдырыбызда болгондо болот эле дейт. Болдубай калды. Эмне кыласың муну жемелеп деп. Кичинекей бала эле да. Мылдыйда болуп калат да. Ошондон кээде эми аял кишилер да урушуп коет. Мындай кылбайсың, тигиндей кылбайсың деп пайгамбарыбыз жок, дауху. Таштагыла, тек койгула. Эмнече? Лау куддира лау кана. Лау куддира лау кана. Эгерде бир нерсе болгондо сөз болмок, аны тек койгула деп коет. Анас разияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мүнөзүн караңыз. Абу Дауд шарифте келет, Анас разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай айтат, мындай дейт. Ма раайту раджулан илтaqama uzna nabi sallallahu aleyhi ve sellem yani yukallimuhu sirran fayunahhi ra'sahu anhu hatta yakunu ar-rajulu huwa alladhi yunahhi ra'sahu. Пайгамбарыбызды ушул кызмат кылып 10 жыл түнү күнү сапарда ар жерде кээде кишилер келип пайгамбарыбыз менен мындай башкалар укпай эле, сиз эле угуңуз деп сырдашканды каалайт эле. Ошондо кулагына жакын кылып сүйлөйт эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сүйлөгөндө кулагын тосот эле, ал өзүнүн башын алмайынча бул башын албайт эле дейт. Бая учурашканда айттык го, колун өзү алмайынча пайгамбарыбыз албайт эле деп. Бул жерде ал өзүнүн башын тартканда, анан пайгамбарыбыз башын тартат эле. То есть мындай айтканда толук көңүл буруп, жүздөнүп угат эле, маани берет эле. Абу Катадан риваят Сахи Муслимде келет, бир жолу сапарда газаттан кайтып, түндүн акыркы бөлүгүндө ошо чарчап уктап калып, багымдат намаз каза болуп калган эле. Сахабалар сарылап турса чаңкаган, суу жок, сууга ушундай умтулган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Кичине өзүңөрдү кармагыла, жакшы мамиле кылгыла" деди. Кудай калса баардыгыңар чаң коңгор канат деди. Ошондой эле болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам неме кылды? Суу куюп бере берди, баардыгына жетти. Алда пайгамбарыбыздын мужизасы эле. Абу Катада айтат: "Вана асқихим", мен аларга ошо суу берип аттым эле.
Hatta ma baqiya gayri ve gayri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bardıq sahabalarga su жетті. Пайғамбарымыз айтқандай. Мен қалдым, жана пайғамбарымыз қалды дейді. Faqala li, пайғамбарымыз маңа айтты, ишраб, эми сен іш деді. Faqultu la ashrab hatta tashraba ya Resulallah. Мен қанша içeyim? Siz içmeyince içmeyeyim ben dedi. Faqal inne saqiyal qawm akhiruhum shurban. Qawmga elge su verip atkan adam al en akırında içet dedi. Faşaribtu ve şariba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men içtim ana paygambarımız içti. Demek bu жерден дағы bir adep qonaqqa çakırganda birinci biz özümüz oturup al tamak жебешибиз керек экен да. Өзүбүздүн курсагыбыз тойгон. Yo, бұл жерде пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde malum болуп атат. Коомго кызмат кылган кишилер акырында тамак жейт экен.